Кыргызстанда окуу жылы жаңы эле башталганы менен көйгөйлөр мурунку эле бойдон калды. Кайсылар санап берейин. Мектепке жана класстык фондко деп мыйзамсыз акча чогултуулар, тажрыйбалуу мугалимдердин жетишсиздиги, окуучулар арасындагы рекет, теңсиздик маселеси, китептердин жетишпей жаткандыгы жана башка көп жылдардан бери чечилбей келген майда чүйдө маселелер. Албетте булардын бардыгы бир иликтөөгө батпайт. Андыктан биз мектеп китептери, андагы каталар, сапатсыз көчүрмөлөрдү китеп катары окуп келе жаткан окуучулардын көйгөйү туурасындагы маселени козгогон иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Журналисттик иликтөө менен мен Алтын Арыстанбекова. Аягына чейин биз менен болуңуз. Кызыктуусу алдыда. Китеп көйгөйү түздөн түз мектептеги окуу программасына байланыштуу. Андыктан бир эле мектептин бир эле башталгыч класстардын эки башка мугалими балдарга эки башка китеп менен билим берип жатканы биз үчүн түшүнүксүз. Быйыл менин балам 2 сентябрь күнү 1 Б класска барды. Бир жумадан кийин башка класска которулуп, биз 1 А класста окуп баштадык. Кызык ушул жерден башталды. 1 Б класста бир жума окуп, биз башка китептерди сатып алган болчук. Ал эми 1 А класска барганыбызда таптакыр эле башка китептерди сатып алууга мажбур болдум. Бир эле мектептердеги башталгыч класстардын окуучулары эки башка китептер, эки башка иш жазуу дептерлери менен иштегени китеп көйгөйү боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүүбүзгө себеп болду. Сөзүм кур болбош үчүн көйгөйдү мугалимдердин өзүнөн угалы дегенбиз. Тилекке каршы биз ачык айта алган мугалимдерди таба албадык. Баары эле жетекчиликтен коркуп, жумуштан куулуп кетпейин деп интервью берүүдөн баш тартып жатышты. Бактыбызга китеп көйгөйү жүрөгүн өйгөн мугалим энелер да бар экен. Интервью беришти. Бирок биз алардын жүзүн көрсөтпөө милдетин алдык. Алардын сындарын да айта албайбыз. Сөз бергенбиз. Вы сколько работаете уже учительницей начальных классов? 6 лет, да. А вот в этом году у вас какой класс? Первый класс. Да, выпустила 4, теперь взяла 1. А вот в этом году вы по каким книгам учитесь? В этом году математика МОРО учимся. Вот это? Да, МОРО. 1, 2 и рабочая тетрадь у нас. Точно такая же, они друг на друга похожи. А вот единственное, что мы букварь в этот раз взяли, не российская, а кыргызская. Вот, они и пропись, и эта книга похожа. А в чем причина? Решили это по нашим попробовать. Обычно мы всегда российскими пользовались. Вот такие, да. Которые Да. Другая всегда, да. Букварь красные, российские, всегда я пользовалась российскими. И в этот раз взяла букварь. А вам как, удобно по этому букварю? Мне по этому букварю не очень удобно. Мне все-таки российская больше нравится, чем наша кыргызская. А в чем различие? Различия много, знаете, даже как вам, не знаю сказать. Но все равно букварь здесь удобная и последовательность есть, да, какая-то. А здесь что-то так с первого неудобно. Я считаю, что это мне неудобная книга. А если вам неудобно, а детям как? Детям, мы стараемся как-то преподносить. Это учитель только может неудобно, а детям мы это самое по программе, как нужно, так и преподаем. Это учителю неудобно. А детям нет, неудобств детям не делают. А вы вот эти 4 класса, вы как закончили? Вот этим? Нет, я этим не пользовалась. Азбукой закончили, да? Начинала с азбукой, а букварем я не пользовалась первый раз. Кто решает, какие учебники? Это, вы говорите, кажется... вы уже пришли, когда уже было выбрано, да? Да. А выбрано кем? Выбирает учитель. Да, выбирает, потому что в основном программа одинаковая. Есть только вот неудобства, да, вот. Для меня здесь действительно вот эти... Вы ведь не снимаете? Нет, Голос идет. Книги, программа по российским этим намного удобнее. Даже математика, мне кажется, МОРО намного удобнее, чем наша Мамбетова. Да? Мамбеталиева или Мамбетов? Мамбеталиева, по-моему, да? Когда я точно не знаю, некоторые вот так выбирают, но я бы выбрала русские, российские. Эже саламатсызбы? Мугалимдик тажрыйбаңыз канча жыл? Мугалимдик тажрыйба 36 жыл. Ошо
жылдары эмгектенип келе жатамыз. Баштагыс класстардын мугалими болуп. Аябай чоң тажрыйбаңыз бар экен, эме билесиз да, буга чейин жана Союз маалынан кийин деле мынабу көз карандысыз жылдардын башында биз бир түрдүү китеп менен гана окучу элек. Азыр ушул эки башка түрдүү китептер менен окуп калыштыр да. Сиздин мектепте башталгыч класстын окуучулары кайсы авторлордун китептери менен окушат? Биздин мектепте ушу Алип китебин Кубаталиева, Абганова, Заналиева деген авторлордун китептери менен окубуз. Жана алымдагы жазуу дептерлери дагы ошол авторлор чыгарган китептер менен ошо. Биз ар дайым биринчи класстарда окуткан учурда ошол дептер менен китебин кошо пайдаланабыз. Анан мындай бар экен да, тенденция бар экен. Бир эле мектептин башталгыч класстын мугалимдери ар башка китеп менен, ар башка иштептер менен, жазуу дептерлери менен эме кылышат экен, пайдаланышат экен да. Сиздердин класста, сиздердин мектепте башталгыч класстын окуучулар кайсы китеп менен? Биздин ошол Сиздерде орус жана кыргыз класс бар? Орус класс жана кыргыз класстар бар. Бул жерде орус класстар башка авторлор менен окушат, а кыргыз класстар башка авторлор менен окушат. Кыргыз класстарыңыз бир авторбу, бардыгы класстар? Бардыгы бирдей автордор дептер менен окушат да. Иштери дагы. Иш дептерлери дагы бирдей. Бардыгы бунукка салынганда биз ошол келишип пландарды бүтүзүп китепти бирге карап, анан кайсы китеп ыңгайлуу ошол боюнча биз тандап алабыз дагы. Ошол программаны ошол авторлордун программа боюнча алып барып окутабыз. Орус класстарчы эже? Орус класстардыкын булар деле ошол биздин мектептен бирдей эле авторлор бардыгыныкы бирдей. Бир автордун китептери менен окута алышат. Кайсы? Могу. Ушул букварьбы? Ооба. Пропис Печанова, Брюшева, Аришнова. Ошол китептер менен окутулат бизде. Башка китептер болбойт. Математика дагы ушул, Математика дагы ошол Моронго. Анан жанагы айрым мектептерде эме бар экен да, баягы Россиядан чыккан азбука барго? Кызыл китеп. Ошол менен окушат экен да. Алар менен окуйсыздарбы? Жок, биз андай менен окубайбыз. Биз азыр ушул чыгарылган китептер, ушу авторлор китептери менен пропустер мененбиз. Анан мынау этика анан кийин деген ОБЖ деп кыскартып коюшат. Ушул китептердин дагы түрдүү авторлор бар экен да эже. Ошолордун кайсынысы менен окуйсуңар? Биз бул жерде кыргызчардыкы өзүнчө чыгарган турмуш тиричилик. Бул орусчанын авторлорун билбейт экен, кайсы китеп менен окуп жатканын. Бардыгыбызда ушу турмуш тиричилиги эки китептер колдонулат. Колдонулганда бир китеп колдонулабы? Бирлик колдонулат. Орус класстарда? Орус класстарда деле бирлик китеп колдонулат. Эки орус класс болсо, эки орус класс, эки Жок, андай бизде жок. Бардыгы дей программада иштешет. Министерстводон берилген баягы китептер боюнча токтом бар го, ошол токтом эсиңизде барбы? Ал жакта эмне деп жазылган? Эмне үчүн деген башка мектептердеги бир класста эки башка класс башкача иштептерлер менен иштейт, а башка мектептерде сиздердей болуп жакшы экен, бирдей экен да. Ошо эмнеге ошондой болуп калган? Мен ал жактан таанигым жок экен, бирок менин оюм деле ошол бир системага кетирип, бирдей китеп чыгарып, бирдей программага келтирсе, бул балдардын келечегинен жакшы болмок да. Башталгыч класстын мугалимдери бизге ачык интервью бергени да, камерага эмес жеке өзүбүзгө айтып бергени да, мугалим өзү каалаган, өзүнө жана балдарга ыңгайлуу деген китептерди, жазуу дептерлерин ата-энелерге саттырып алып, окутуп жаткандарын белгилешти. Мындай көрүнүш ар бир ата-эненин башынан өткөн. Эми кезек Билим берүү министрлигинде. Айтмакчы, жаңы министрдин колу бошобой жатабы же китеп көйгөйүн жайланышып алгандан кийинки убакытка калтырганбы, айтор расмий кат менен интервью бергиле деп кайрылсак, али күнчө жооп бериши элек. Ага чейин биз Кыргыз Билим берүү академиясынын жетекчилиги менен баарлаштык. Ага айтсаңыз, бир эле мектепте бир эле башталгыч классынын эки башка мугалими, эки башка китептер, эки башка иштептер менен иштеп атышат да, мунун себеби эмнеде? Кыргызстанда китептер менен камсыз кылуу төмөнкү деңгээлде, айрыкча орус тилдүү мектептерде, өзбек, тажик тилдүү мектептерде. Ошондуктан баягы биз мектептерди өзү китеп менен камсыз кыла албагандыктан, алар шаардын көп мектептери Москванын китебин, просвещениянын китебин алып окутушат да. Негизи буга уруксат жок.
бул мыйзамда андай жол берилбейт, атайын уруксат берилген эмес. Бирок уруксатка карабай эле мектептер өздөрү алышат. Анан кээ бир мектептерде ошондой көрүнүш бар. Бир мисалы А класста башка дептер менен, башка китеп менен, Б класста башка китеп менен окуп калган учур болот да. Анын өзгөчөлүгү эле мугалимге ошол китеп же дептер жаккандыктан анан балдардын менен иштегенде баягы 30 бала менен иштеп атса, 30у бир дептер менен иштесе оңоюраак болот да. Анткени дептердердин ортосунда айырма бар да. Бир бала башка автордуку, экинчи бала башка автордун алса, анда иштеп кетиши кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн бул жерде мугалимдер өздөрүнүн чечими менен алып атат. Мындай көрсөтмө жок. Министрлик тарабынан да, башка жактан дагы кайсы бир китепти алуу жөнүндө. Бул китептер сиздер көрсөткөн китептер дагы бул Кыргыз Республикасында атайын уруксат берилген китептер эмес. Ал дептерлерде уруксат берилген. Булар Москванын эле китебин алып алып, окуу китеби жетишпегендиктен, окууга жетишпегендиктен эле өздөрү билип алып атышат. Ошондой максатта жанагы китепти алып атышат да, анан бир класста баары бирдей дептер менен иштесин, бирдей китеп менен иштесин, бул иштегенге жеңилирээк болот деген ойдо эле колдонуп атышат. Андай дагы бир жолу айтайын, жогору жактан же билим берүү башкармалыгынан, шаардыкынан, же министрликтен, же Кыргыз билим берүү академиясынан андай көрсөтмө жок. Ошол бир эле мектептин эки мугалими эки башка китеп боюнча сабак бергенин, демек билим берүү министрлиги көзөмөлдөй албай жаткан болуп атат да бул жердечи. Ал эми баягы окуу программасын дагы көзөмөлдөй албай жаткандыгында кеп турат. Кыргыз Республикасынын саясаты боюнча бир китеп даярдалыш керек дагы, ал же кыргыз тилинде даярдалса орусчага, тажикчеге, өзбекчеге которулуш керек. Же орус тилинде даярдалса анда кыргызчага, үч тилге которулуш керек да. Биз бирдей программа менен, бир стандарт менен, анан бирдей китептер менен окушубуз керек. Тилекке каршы биз ага жетише албай атабыз. Айрыкча эмне үчүн мындай болуп калды? Мына 5-6 класстын китеби билесиздер, чоң талаш тартыш болсо дагы бул жалпы кетти Кыргызстанда. Ошондо бир эле китеп жанагындай 3 тилге которулуп, 4 тилдеги китептер колдонуп атышат да. 7-9 класста азыр апробациядан жүрүп атат. Өткөн жылда жүргөн, быйыл да уланып калды. Ошону менен улантылып кетет. Бирок башталгыч класстын китептери, жаңы китептери мына жакында даярдалыш керек. Стандарттары мына 19-жылы июль айында бекиди да. Министрлик жакын арада аларга конкурс жарыялаш керек. Ошондо даярдалган китептерди эми жанагы тил китептери албетте орус тили өзүнчө даярдалат, кыргыз тили өзүнчө, өзбек тили, тажик тили өзүнчө айырмаланат. Калган китептер бир китеп башка тилдерге которулуш керек да. Ошондо бирдиктүү талап болуп калат. Азырынча тилекке каршы биз кайталап кетем, буга жетише албай атабыз. Бул каржы маселелеринин тартыштыгына келип такалып атат да. Билим берүү министрлиги тарабынан мындай бир окуу программасы бирдиктүү болсун, бир китеп менен окуш керек деген мыйзам, токтом барбы? Жалпы бир чоң мамлекеттик стандарт бар. Ал жалпы тейлейт. Анан сырткары ар бир предметтин өзүнүн предметтик стандарты болот да. Ошол предметтик стандарт боюнча кайсы материалдарды окуш керек, кайсы класста. Анан жылдын аягында, чейректин аягында, жарым жылдын аягында кайсы деңгээлге жетиш керек баланын деңгээли, эмнени өздөштүрүш керек деген бар, ошол жакта жазылат. Анан ошонун негизинде окуу программасы иштеп турган китеп чыгыш керек болчу да. Бирок ошол китептин чыкпай аткан себеби жылына 120 миллион сом бөлүнүп атат да мамлекеттен. Биздин эсеп боюнча жылына 600 миллиондон бөлүнсө гана ошондо жанагы баардык предметтерди жаап кетсе болот. Китептин жоктугу эле маселе. А так көзөмөлдөсө болот, анткени предметтик стандарт боюнча окуу программасы боюнча көзөмөлдөнөт. Билим берүү министрлиги окуу программасына жана окуй турган китептердин үстүнөн тыкыр көзөмөл жүргүзбөгөндүктөнбү, айтор китеп базарында түрдүү сапаттагы ар кандай мазмундагы жергиликтүү да Россиялык авторлордун китептери жайнап кетти. Журналисттик иликтөөдө неге мындай башаламандыкка жана жоопкерчиликсиздикке жол бергенине кенен токтолобуз. Мамлекет өзү китеп бере албай атат да. Анан алар тапкан китебин алып атышат. Тапкан китеби көбүнчө Россиянын просвещение алышат дагы. Анан просвещениеден бери бир нече, мисалы 1-чи класстын эле китеби, бир нече китеби чыгат да. Жазуу дептери дагы бир нече түрдүү баягы атаандаш негизде альтернатива менен чыгарылат. Анан мугалимдер ошонун өзүнө жакканын тандап алып атышат да. Анда ушул мугалимдер өздөрүнө жаккан тандап алгандыктан ошол мугалимдер өздөрү сатып атат да китептердичи. Мен муну жазуу дептери менен сабак өтөм. Ушул китептерди менден аласыңар деп атат да. Бул деген баягы контрафактык китептердин чыгышына өбөлгө түсүп атпайбы, себепчи болуп атпайбы? Бул мындай айтканга негизи туура эмес, болбойт. Эгерде ата-эне ошол көрсөткөн китебин, ошондой эле китепти өзү башка жактан таап келсе, буга тыюу салынбаш керек да. Болгону кээ бир учурда мындай болот, ата-энелер мугалим көрсөткөн китепти таба албай кыйналышат да.
ошол учурда мугалим жардам кылыш үчүн сүйлөшүп коюп, мисалы ошол чыгарып аткан типография менен сүйлөшүп коюп көрсөтмө берсе болот. Анан жок, менин гана колуман аласыңар же башка жактан алып келсеңер ал китеп жарабайт деген бул таптакыр туура эмес көрүнүш. Агай, ушундан уламчы мугалим китеп чыгарган типография менен түздөн-түз иштешип атат дегенге негиз барбы? Эгерде мугалим өзүнүн колуна китепти кармап алып, жазуу дептерин кармап алып, менден кала аласыңар десе, ошондо шек санаганга болот. Ал мугалим мындай айтыш керек болчу да, биз ата-энелерге түшүндүрүш керек болчу. Биз мына 1-класста могул жазуу дептерин алдык. 30 балада тең ушундай жазуу дептер болсо, биздин иштегенибизге оңой. Эгерде кааласаңар ушундай китепти башка жактан таап келгиле, анан таба албай атсаңар, мага кайрыла, мен ошо таап берем, же болбосо менден алсаңар болот деп кайрылса, бул туура болмок да. Менин учурумда менден алгыла мен берем деп 550 сомдон чогултуп алды. Бул туура эмес көрүнүш. Албетте бул жерде коррупциялык кандайдыр элемент көрүнүп турат. Мугалим андай чектеген укугу жок. Эгер ата-эне ал көрсөткөн китепти кайдан алып келет, бул ата-эненин укугу. Китептерди сатканыңызга канча жыл болуп калды? Соода кылып жүргөнүңүзгө? Соода кылганыбызга 25 жылдан ашып калды. Биякта туруп соода кылганыбызга. Мурда бир программа менен окутчу. Буга чейин где-то бир 10 жыл окуду го. Ушундай ар кайсы программалар менен окутканына бирин алып келсек, экинчисин сурайт, экинчисин алып келсек, үчүнчүсүн сурайт. Биздин деле баш айланып атат. Кайсысын алып келип сатарыбызды билбейбиз. Сатактар калып калат. Бирин экинчисин сурап туруп, экинчиси үчүнчүсүнө калып калат. Жылдан жылга аса көп. Мурда болсо бир эле программа менен окутканда бир эле немен алып келчүбүз, андай жакшы болчу да. Биздин да башыбыз айланбайт, элдин да башы айланбайт. Айтсаңыз, мына деги эме математиканын 2-3 түрү бар экен да. Ошо 1-класстагы окуган баланын математика сабагы, математика китеби, математика иш дептери дагы 2-3 түрдө болуп атпайбы. Мисалы үчүн, мына кызылдан 4-тө. Бул китеп барбы жок? Жок, фэмили жок. Немесе да жок, оригинал. Жок. Магазинден аласыңар оригиналын. Математиканын канча иш дептери бар? Математиканын китебинин өзү да математиканын 3-4 менен окутушат азыр. Моро менен окутушат, Петерсон менен окутушат. Анан Гейден менен окутушат. Арган 3-4 түрү бар. 3-4 китептин 3-4 прописи бар. Ошол мугалимдер каалаганын алып окутушат. Өзүнө кайсы программа жакса ошону окутуп беришет. Анан бир мектепке корулса, тияктан боготорса, башка программа болсо, жаңы китеп сатып алганга туура келет. Сиз айтып атпайсызбы, бир мектептен бир мектеп. Мен бир эле мектептин ичиндеги 1-класстан 2-класска эле которулсак башкача китеп болот. Ошондой болуш да мүмкүн. Мугалимдер өзүнүн немесине жараша окутушуп атышпайбы азыр. Сиз мына ошол көп жылдан бери китеп сатасыз дагы, ошол өзүңүз кызыгып көрдүңүзбү ушул маселеге? Эмне үчүн башка программа деп? Ал эми китеп кандардын өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек, чыгаргандар же мугалимдердин өзүнүн кызыкчылыгы түшүнсүң аны. Кызыгып көргөн жоксуз. Анан ошол пропистер дагы түрдүү болуп атпайбы? Анан ошонун ичинен деген байкадыңызбы, жанагы сапатына көңүл бөлдүңүзбү? Сапатына эми өзүбүз окутпагандан кийин аны эле программаларын түшүнбөйбүз. Анан родитель көп эле возмущаться этишет бизге келип алып. Тигини алсак муну деп атат, муну алсак тигини деп атат. Кайра китеп сатып алыш аларга деле кыйын болуш керек. Анан ушул только биз жана сатып алуучулар гана неметебиз, кылабыз да, кыйын экен. Бизге да кыйын болот. Ар кайсы программа менен ар кайсы китепти ташып булам. Бирин алып келсең экинчисин сурай, экинчисин алып келсең үчүнчүсүн сурай берет. Ушул астатабы тура. Силер башка бирден аласыңар. Аларда деген жанагындай дүңүнөн сатабы? Ооба, дүңүнөн сатышат. Алар ошолор кимдер экенин билбейсизби? Же жанагы басмакананын өзүбү, же болбосо ортомчуларбы, кимдер экенин билбейсизби? Жок, ортомчулар да. Басмакана эмес, басмакка заказ кылышат алар. Ортомчулар. Конечно, ортомчулар. Биз ошолордон алып атабыз. Анан сыр болбосо бир китепке канча акча кошуп сатасыздар? 50 сом. 50 сом кош. Биз анткени биз бияктан арендадан актырыбыз керек. Эртеден кечке турабыз, патент алабыз, соцфонд төлөйбүз. Моякта свет, уборка бүт баарын төлөйбүз. Ошону менен бир китепке келген. Дептерге деле ошондой 40 сом, 35 сом деп ошондой, 20 сом кошуш мүмкүн. Көп алса 20 сом кошулуп калат. Андан көп алса 30 сом кошулуп калат. Биз өз немизге жараша. Мына мен балам мектепке барган класста баягы ата-энелер чогулуп барып дүңүнөн эле сатып келели деп атышат да. Дүңүнөн Дордойго барышабы же силерге дагы келип дүңүнөн алып кетишкен болобу? Дүңүнөн Дордойго барган.
Биз розница бирден сатабыз. Мисалы үчүн бир 40-50 китепке келишеби? 40-50 китепке жок деп сурап келишет. Будойдо болсо бизге келбейт. Жок Биринчи деп. дордой барат экен. Биринчи дордо барышат. Аякта сиз дүңүнөн канчадан аласыз? Мисалы үчүн баягы кыргыз тил китебин канчадан алып келесиз? Дүңүнөн алганыңыз. Кыргыз китебин 100 сомдон алабыз. 150 сатабыз, 200дөн сатабыз. Клиентке Келеш жарыш. дегенде бир алып келгенде Бир алгенде 2ден 3дөн алып келебиз. Андан көп келе албайбыз. Биздин местасы мына. Буга батпайт. Көп эле китеп алып келейин дейсиз, батпайт. Анан ушунун эле кыргыз тили күчтүү болот. Математиканы күчтүү болот. Аны баарын алып бирден 2ден эле алып келип сатабыз. Дүң эмес, биздики розница. Ошон үчүн биз 50 сом кошуп сатканга туура келет. Үчүн дүң саткандар бир эле математиканы сатса 30-ты сатышат, 100-дү сатышат. Алар 10 сом, 5 сом кошсо деле прибыль түшүп калат. А бизде аны эмес. Бизде бирден 2ден сатабыз. Иши место алсак биздики. Азыр деген ата-энелер кайсы китепти издеп жүрүшөт эже? Мисалы үчүн 1-класс үчүн. Биринчи класс үчүн ошо өткөн жок китептерди издешет, өткөндө ошо кыргыз тилин аябай издешти. Дептерди ошо болуп кетти. Болуп кетти, ошону издешти. Азыр жок, кандай издегенди деп жок. Ошо бүт баары алышты да. Эми азыр жалпы мектеп боюнча 1-класстан 11-класска чейин кайсы китеп дефицит болуп атат да? Таңсык табылбаган кайсы китеп? Эми дефицит деле болбой калды, азыр сразу эле перепечатка кылып коюшат. Жок болсо ошонун бирөөнү алып жазып да коет. А мурда ошондой действительно дефицит болчу. Аны Россиядан ташып келчү. Аны ал аяктан заказ берип келгенче жок болуп кетчү да. Азыр андай проблема жок. Алышат ошол жок китепти алып барып эле заказ кылса 2-3 күн ичинде чыгарып берип коет. Проблема жок азыр. Китеп басыш проблема эмес деңиз, э? Эми сиздер типография менен түздөн-түз иштейсизби? Жок, биз иштебейбиз, бизде оптом өтпөйт да. Биз розница, биз ошо оптом алгандардан алып келип сатабыз. Сентябрь айынын башында УКМК кызматкерлери Аберон базарында тинтүү жүргүзүшүп, натыйжада сатылып жаткан 28 аталыштагы 8000 контрафакттык китептер табылып, алынганын бардык массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Окуя катталары менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Оперативдүү иликтөө иш-чаранын алкагында балдарга зыян келген китептер Аль-Салам жана Турар жеке басмаканаларында басылып чыкканы маалым болду. Журналисттик иликтөө менен Аль-Салам басмаканасына барганыбызда анын ордунда принт медиа полиграфиялык комплекси иштеп жатканын көрдүк. Анын жетекчиси Станислав Новиков Аль-Салам басмаканасы 2019-жылдын башында техникалык жабдууларын принт медиага сатып, имараттын өзү да башкаларга сатылып кеткенин айтты. Ал эми Турар басмаканасында жеке ишкер Аскарбек Абыкеев тапшырык кылган 1000 даана китеп мөөр басылып, иликтөө бүткөнчө жабылганын өзү айтып берди. Тилекке каршы жеке ишкер камерага сүйлөп берүүдөн баш тартып, үнүн гана жаздырып алууга макул болду. Бул китеп ОБЖ российский меники. Просвещение деген издательствонуку. Но бирок биздин Кыргызстанда бул учебниктер как дополнительное пособие болуп русский школдордо с русским языком обучения ошол колдонулушат. Анан ата-энелерге мугалимдер эметет да, тияктан алып алгыла, ну на базаре алып алгыла как дополнительное пособие деп өз балдарына. Анан быйыл бизге кайрылды частный школдор. 2-3 частный школ бар. Анан ата-энелер бар. Кайрылды 3-4 класс ОБЖ жетишпей атат. Анан бул негизи каждый год эле баары эле басып аткан. Просвещением эч качан биякта эме сураган да жок, текшерген да жок. Поэтому баары эле пользовались этимчи. Анан насчет конкретно бул китеп боюнча биз Турар басмага мен договор заключать этип, негизи учебниктерди мен министерстводон разрешение алгам биздин кыргыз китептергечи, учебниктерге. Анан аларды бастып, и именно аягында мага могул суранып башташты да. Анан 1000 экземпляр менен мен Турар басмага булар сурашты менден разрешение, мен айттым, разрешение нету дедим. Негизи Турар басма без разрешения эчтеке баспайт. Вот официальный кагаз бар у сенде. Вот любой келет, если у тебя официальный кагаз бар, то алар договор заключать басып беришет. Но у меня монуку жок болчу да, потому что мен айттым, да, директор деле билген жок. Мен айттым, что просвещение эч качан сураганда жок,
эч ким текшерген жок. Муну баары эле как дополнительно, любой эле ата-эне может в любую типографию пойти, заказать, любой может ксерокопию сделать или напечатать. Анан быйыл мен китепти биякта бастырдым. Но бул мен китеп эметкен жок, чыккан жок базарга. Бул в сыром виде, вот отпечатан листы ГКМБлер 3 сентябрда келип, облава кылып, демеле бир постановление алып келип алып, там насчет просвещения издеп, иммуну таап алды. Алар морону издеп атыптыр. Анан билбейм, у нас изъяли, ошо менен турат бият, как вещдок. Айтсаңыз, ушундай жанагы Россиядан чыккан китептерди буга чейин канча дагы чыгардыңыздар беле? Жок, бул биринчи жолу. Мен айтып атпайм, 2 жыл болду, только кыргызский китептер чыгарам. Муну просто быйыл эле бир мектеп Баткенден чалып калды. Ана дагы бир мектеп Ятендер бир ушундай китеп керек болду. Ну хорошо деп, анан мени чыгарып берейин деп. 1000 экземпляр менен эметкенбиз. Но бул базарга чыккан жок. Анан жанагы маалымат боюнча, что на базаре пойманные там контрафактные, ал вообще эч ким эметпейт. Биздин китеп жок тиякта. Биз мына докажем, все у нас вот здесь опечатанное стоит. Бир да китеп кеткен жок, бир китеп только ГКМБ кетти. Сотрудник ГКМБ изъяли одну экземпляр на экспертизу. Вот один экземпляр у меня остался. Тоже я для себя взял. Мондай обыжыларды ким чыгарат байке, билбейсизби? Буну билбейм. Толтура чыгарышат, мен билбейм муну ким чыгарганын. Типография биякта на каждом углу же типография. Мисалы, школа, вот это все печатать, почему их не трогают? Себе заказ был просто на просвещение. Ачык айтайынбы? Был заказ именно просвещения, чтобы они хотели легализовать свой тендер, там что-то у них там моро-менен, какой-то скандал, и они разрешение алыптыр. Типография какая-то, там, Аркус или кто там. И ошолор начали bizde обыск делать. Анан ушак, булар попалось. Я говорю, да не знаю, я даже не знал, что это просвещение, ачык айтайын. Ну, ОБЖ так ОБЖ деп. Байке, сиз мындай өзүңүз типографияңыз бар турбайбы да? Андан кийин мындай эмеси күчү жетпейби же бияка келип заказ бергениңизге караганда? Эми биздики чын айтсам, меникити күчүм жетет, но биякта цветной болбой, полноцветная печать. Биздики двухкрасочная машина. Анан кичине орурак болуп калат да, мы черно-белый, анан мындай эме басабыз учебниктер өзүбүз эле. Кыргызстандагы мектептерде окуу китептери жетпей жаткандыгы чындык. Мектеп жетекчилиги ата-энелер менен биргеликте мугалимге ылайык келген китепти өз алдынча тапшырык берип, майда жеке басмаканалардан чыгарып жатканы бул Билим берүү министрлигинин китеп маселесине жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурбагандыгынын далили. Парламенттин жактыруусу менен келген Билим берүү министри жаңы эле дайындалды. Жаңы министр китеп көйгөйүн тийиштүү жолго сала алабы? Аны убакыт көрсөтөт. Суроо ачык бойдон калсын. Журналисттик иликтөө менен мен Алтын Арыстанбекова болдум. Бул иликтөөнү уюштурууда Республика гезитине жана анын кожоюну Замира Сыдыкова эжебизге чоң ыраазычылык билдирем. Иликтөөнү сиздер Республика Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактардан издеңиздер. Кийинки иликтөөгө чейин аман бололу.